Assalamu alaikum sport sүйүүчүлөрү, биздин канал спорт каналы болгондуктан биздин каналдан ММА тармагында дүйнөлүк спорт тууралуу жана ошондой эле эң мыкты мушкерлер тууралуу көрө аласыздар. Ар дайым жаңылыктарды уга берип тажаган болсоңуз керек. Ал үчүн биздин каналга жазылып, мындан ары спорт тууралуу кабардар болуңуз. Спорт тармагы өнүгүшүнө өз салымыңызды кошуңуз. Акыркы UFC 249 өтүүчү турнири 5-ирет үзгүлтүккө учурайбы. Эки чоң мушкердин беттешин көптөгөн каармандар чыдамсыздык менен күтүп келишет, бирок беттеш каргышка калган деп айтып келишет. Хабиб Нурмагомедов өзүнүн Instagram баракчасына түз эфирге чыгып, Россиядан чыга албай калганын билдирген. Биз Сан-Хосе икей залында 10 күндүк машыгууда болчубуз. Биздин беттеш болобу же болбойбу деген күмөн ойлор менен акыркы күнүбүздү өткөрүп калганбыз. Андан кийин UFC'ге кабар келди. 100% Америкада беттеш өтпөйт деген. 99% Абу-Даби Араб Эмиратында өтөт деген жаңылык түштү. Биз дароо UFC менен кеңешип 20 мартта Араб Эмиратына жөнөттүк. Бирок бизге кабар берди, ал жер жабык деп. Ошондон улам биз Россияга түшүүгө мажбур болдук. Азыркы учурда мен Дагестанда жүрөм. Бул жерде жүрүп машыгуумду улантып жатам. Кайсыл беттешке машыгып жатканымды деле билбейм. Беттеш болобу же болбойбу деген көмөн ойлор менен. Качан биз Россияга келип түшкөндө чек арадан кирип чыгуу токтотулду. Анын ичинде Америкадагы бар. Менин угушумча Американын бир жеринде UFC 249 беттеши өттөрү сүйлөшүп жатат деген маалым келди. Тониге башка атаандаш издеп жатат деген имиштер жүрүп жатат, деди Хабиб Нурмагомедов. Дүйнө жүзүндө кырдаар оор болуп турганда, бул беттеш өтөрүнө эч кимдин көзү жетпей калган көрүнөт. Тони менен атаандаш болууга Джастин Гейджинин сунушун кылууда. Бирок ага карабастан президент Дана Уайт акыркы берген журналисттерге болгон маалыматында UFC 249 беттеши 18 апрелде Тони менен Хабибдин беттеши сөпсүз өтөрүн маалым берди. Ар дайым кандайдыр бир чечим чыгарбайын, эртеси уйкудан ойгон соң дүйнөдө көп өзгөрүүлөр болот. Биз өзүбүздүн командабыз менен ушул күнгө чейин кылган ишибиз мусорго айланды. Жакында эле кайрадан бизде ушуга окшогон окуя кайталанды. Качан эртең менен уйкудан турсам, мен билдим Хабиб Нурмагомедов Россияда жүргөнү билинди. Россия бардык каттамдарды жаап салганы белгилүү болду. Азыркы учурда ошонун үстүнөн иштеп жатабыз. Мен көп жолу кайталайм. Бул беттеш жердин кайсыл жеринде болбосун, бул беттеш өтөрүнө. Бул беттеш сөпсүз өтөт деп Дана Уайт өзүнүн сөзүндө айтты. Достор, сиздер кандай деп ойлойсуздар? 5-ирет бул дагы үзгүлтүккө учурайбы же беттеш болобу? Өз оюңуздарды комментарийге калтырыңыздар.